Саламатсызбы? Кайрадан эле максаттар жөнүндө бир ойду окуп калган элем да интернеттен. Эгер сен өзүңдүн алдыңа өзүңдүн жеке максатыңды койбосоң, анда сени башкалар өзүнүн максатына жетиш үчүн колдонот деген. Сонун ойду окуп калгам, ошондуктан мен сизге каалайм, сиз жеке өзүңүздүн максатыңызга жетиңиз. Эми максатыңыз жана кыла турган иш аракеттериңиз максатка баратканда дайыма көз алдыңызда болушу керек. Биздин эң одоно кетирген катабыз биздин ошол максаттарыбыз көз алдыбызда болбогону. Ким азыр эстей алат? Ким өзүнүн максаттарын жазып туруп жакшынакай эле кагаз бетине, анан кайра окуган эмес. Менде бул нерсе көп жолу болгон. Жакшы эле тыпырайтып жазам жылдын башында, анан китеп койгон текчеге коем, ошол боюнча 5-6 жылдан кийин ачсам, окмуш максаттар коюлган, мен аны таптакыр унутуп калгам да. Демек, мындай сөз бар да, көздөн кетсе, көңүлдөн дагы кетет деген. Дайыма көңүлдө болуш үчүн, дайыма мээбизде болуш үчүн ал максаттар дайыма биздин көзүбүздө болушу керек. Мисалы, кайсы жерде керек болсо, телевизордун кырына чаптап коюңуз. Дайыма биз тамак ичкенди унутпайбыз да. Муздаткычка, муздаткычтын эшигинин ичине, балким майды салган жериңизге айтор же сыртына, иш столуңуздун үстүнө, же болбосо телефонуңуздун бүгүнкү күндө бетине ачканда эле сиздин максатыңыз чыгып калышы керек. Же компьютериңиздин бетине жазып койсоңуз, дайыма башкача айтканда, ай болот же Айнура, ушул максатың бар, сен унутпа деп эскертип тургуч болуп саналып калат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бүгүн мен сизди чакырат элем, аныктап алыңыз. Максатыңызды көзүңүздөн кетирбей, көңүлдө сактап туруш үчүн кайсыл жерге коюп коесуз? Анан сөзсүз түрдө мен ишенем, бул нерсени сиз ишке ашырасыз.